урматтуу жетекчилер, бүгүн эртеден кечке чейин коллегаларым көп суроо берип атышат. Сиздер да түшүнүп жатасыздар да. Анан бирибиз да күнөөлөп да айтып атабыз, бирок деген эң негизгиси бизге кайрылган элдин алдын ала готовь сани летом дегендей, алдын ала даярдыкты көргөн жок белеңер, Кабминди улам чакырасыңар, суроолорду бересиңер, мактайсыңар, анан кетиресиңер дейт да. Вот азыр биз эл астынан чыкканда биз эмнедей жооп берели? Өкмөт моралдык жоопкерчилигин сезип жатабы деген суроого сиз кандай жооп бересиздер, урматтуу жетекчилер? Ушунча эл нааразы болуп атат. Соц тармактарда мына бизди да шылыңдап жазып атышат. Мага мисалы азыр жөн эле мына СМСтен жөнөтүп атат, айтып койгулачы, уже кемпир чалдар айтып атат, говорит, светти өчүрдүңөр, сууну анан газды да өчүрө эле салбайсыңарбы, биз карылыкта ушинтип отуралыбы тоңуп деп. Бул биринчиси. Экинчиси, бир мисал, 15-мектеп мисалы, мен 1-май округун айтып коеюн. Суук болуп атат деп, отопление жетишпей атат. Все же одно с другим связано, анан кандай эле мы к зиме не были готовы деп атасыз. Бул жерде эң жашыңар 30 жаштан ашкандар отурасыздар. Мына мен өзүмдүн канча болду азыр, мен 45-ке чыгып атам. Аномальная зима дегенде уялбай кантип айтып атасыздар? Или в вашей молодости зимы были плюс 15, что ли? Чана теп эле жүрчүбүз да баарыбыз. -10, -15 деген нормально болчу да. Анан кандай эле аномальная зима деп атабыз? Уят да. Могу парламентте отургандагылар 30-тан ашканыңар баарыңар эле мындай билесиздер да. Ар бир кышында ушундай болчу да. Анан биз даяр эмеспиз деп айтпагыла да, уят да. Планирование деген бар. Алдын ала ойлонуш керек. Кабмин должен был быть готов ко всему. -40 болсо деле биз ошого даяр болуш керекпиз деген сөз болуш керек да. Анан аномалдык тиги, аномальная зима десеңиз, мына кемпир чалдардын баары билип атат да. Эмне кыш тиги нарындыктар анда кандай болуп атат, аномальный зима болуп өмүр бою жашап келе жатабы деп. Но это же неправильный подход. Поэтому у меня просто один такой вопрос. Вы чувствуете свою моральную ответственность? Такой мэрда келген жок, шаардыктардын көп возмущениясы болуп атат да. Бизге кайрылган, мына мен 1-май округунан жазып атышат. Всю жизнь Западный автовокзал, 110-й квартал, өмүр бою напряжение аз болуп келе жатат. Биз буга көнүп калдык. Анан сиз айткан эртең менен 2 саат, кечинде 2 саат деген жок. Аякта өмүр бою 5-6 сааттан өчүрүп, азыр вообще күн 6 саат эртең менен өчүрсө, 6 саат кечинде деле өчүп калып атат. Текшерип алыңыз Западный автовокзал 113 кварталды, Кызыл Аскер. Өмүр бою ушундай напряжение болчу. Анан биякты карап алып эле НПОнун счетчиктери начар деп айтып атасыздар. Биздин счетчиктерде смогто башка деп. Кечөө залда болгон смогту баарыбыз эле көрдүк. 200-300 эмес, андан ашкан уже не красный, черные показатели были. Они же были. Просто депутаты силерди эмнеге чакырып атышат? Түшүнүп атабыз, үстүңкү жактан сураса деле, просто мындай чындыкты алдын ала айтканды үйрөнгүлөчү, ачык эле сүйлөгүлөчү, пожалуйста, алдабагылачы бизди да, өзүңөрдү дагы. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Масалиев Исхак Абсамат. Кечиресиз, жооп бересиздерби, урматтуу министр? Элвира Сурабалдиевна, сиз айтып аткан нерсе, ооба, биз көргөнбүз андай кыштарды 30 градуска чейин. Бирок ал убакта биздин калкыбыз, өзүңүз билесиз, 10 миллиарддын тегерегинде электр энергия алчу. 2010 жылы биздин Кыргызстанда болгону потребление 9 миллиард 800 болчу. 15 миллиард электр энергия чыгарчубуз. Бүгүнкү күндө 16 миллиард 200 потребление болуп атат. Азыр 13,5 миллиард электр энергия биз чыгарып атабыз. Анан ошондон бери, сиз өзүңүз билесиз, эгерде 30 жылдан бери 1 мегаватт генерация салынбаса, население өсүп атса, потребление өсүп атса, ошону айтып атабыз биз. Жоопкерчиликти биз алабыз, сөзсүз түрдө. Ошого бул кызматка келгенден кийин биз жоопкерчиликтен качпайбыз. Бирок биз ошол ситуацияны түшүндүрүп атабыз. Бүгүнкү күндө биз эле эмес, мына кошуна мамлекеттерде да ала албай атабыз, алар бербей атат, өзүбүзгө жетпей атат деп. Казакстанда ошондой ыйлактап отурушат, аларда да жетпей атат деп. Биз болгон потреблениени айтып атабыз. Бизде выработка 3 миллиард 3360 болсо, бүгүнкү күндө 3740 мегаватт болуп атат деген эле потреблениени айтып атабыз. А так суукту көргөнбүз, туура айтып атасыз. Мындан да суук болгон.